2015-жылы Жапалак айыл аймагынан жер тилкесин сатып алган элем. Кызыл китеби кийин чыгат дегенден тең акчасын бергем. Калган сумманы китепти алгандан кийин бермекмин. Мага 1 жылга ишеним кат берген. Анын убактысы бүтүп калды. Же кызыл китеби жок, акчамды кайра бер десем бербей атат. Мен эми эмне кылсам болот? Мүлүктү сатып алууда документтерин мыйзамдаштыруу коюу зарыл эле. Сиздин ишеним катты атасыз. Ишеним каттын түрлөрү көп. Ишеним кат үйдү убактылуу колдонууга, үйдүн коммуналдык шарттарын төлөөгө жана үйдү сатууга укук берүүчү ишеним кат берилет. Сиздин сурооңуз караңгы болуп жатат, ошондуктан сизге канааттандырарлык жооп бере албайм. Жарандык кодекстин 177 беренесинде көрсөтүлгөндөй, жарандардын ортосундагы эсептик көрсөткүч 1000 сомдон өткөндөн соң аны нотариалдык түрдө регистрация кылып коюу зарыл эле. Сиздин бул мыйзамда көрсөтүлгөн аракеттерди кылбагандыгыңыз үчүн сиз өзүңүздүн укуктарыңыз бузулду деп тапсаңыз, сот органдарына адилеттүүлүккө жетиш үчүн кайрылсаңыз болот. Үй бүлө сот аркылуу ажырашып, ортодо жашы жете элек балдар болсо, анда күйөөсү ошол балдарга канча жашка чейин алимент төлөп берет? Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодексинде көрсөтүлгөндөй, ар бир ата эне жашы жете элек балдарын багууга милдеттүү. Ал эми алимент боюнча айтып кетсем, бала 18 жашка толгонго чейин ата энесинин кайсы тарабы баланы баккан болсо, ошого алимент 18 жашка толгонго чейин алимент төлөнөт. Сот аркылуу ажырашканыбызга 1,5 жыл болду. Атасы алимент төлөөгө милдеттендирилген. Бирок 2 балама азырга чейин алимент ала элекмин. Бир балам оорукчан. Ага атасынан кантип кошумча акча алам? Ал мамлекеттик жумушта иштебейт. Сиз сотко кайрылсаңыз болот. Алиментти өндүрүү максатында ошол төлөнбөгөн күндөргө, айларга карата соттун чечими менен 2,1% өлчөмүндө үстөмдүк акча менен өндүрүлөт. Ал эми сиздин оорукчан балаңызга карата кошумча каражат мыйзамда каралган. Сиздин балаңыздын майыптуулугуна жараша акча бөлүнөт. Ал эми иштебейт деп атасыз, иштеген жаранбы алименттен жоопкерчилигинен бошотулбайт мыйзамда. Айылдагы кошунамдын күйөөсү Масабалда менин короомдогу 2 коюмду муздап коюптур. Төлө десем силерге эт болуп калсын дедим деп мойнуна албай жатат. Койлорду тирүүлөй өндүрүп алуунун ылажысы барбы? Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 21 беренесинде көрсөтүлгөндөй, алкоголдук ичимдиктерди ичип жана наркотикалык заттарды колдонууда мас абалына кылмыш жасаса, кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Сиз укук коргоо органдарына арыз менен кайрылсаңыз, ал адамдын аракетинде кылмыштын белгилери болсо, ал адамга карата кылмыш жоопкерчилиги каралат.